Мен саға барам, же сен маға кел деген сөздөр қандай ғана құлаға жағымды болады анткени. Мен сенден кетким келди, биз экөөбүз эки жолго түшөлү дегенге караганда барам, келем деген сөздөр ар бир инсанга жагат болсо керек деген сөз айткым келип турат. Студиябыздын меймандары бар. Сиздер сүйгөн төмөндө Айылым аттуу мыкты музыкалык чыгарманын жаратуучулары, аткаруучулары келип отурат. Студиябыздын меймандары болуп. Эгер сизде кандайдыр бир суроолоруңуз, каалоо тилектериңиз боло турган болсо, байланышка чыгыңыз. 5927 шаарыбыздын коду 312 995 23 81 номерлерине, WhatsApp номуруна жалаң гана SMS билдирүү калтырабыз. Студиябыздын меймандары, урматтуу көрөрман, келиңиз. Сыналгын ар жагында сиз кол чабыңыз, сыналгын ичинде мен кол чабайын. Конокторубузду өзгөчө бир концерттегидей, тойдогудай бир тосуп алчу. Студиябыздын меймандары азыркы учурда ушул айтып өткөндөй эле Айылым аттуу мыкты музыкалык чыгарманы бекеринен койгон жокпуз. Талайбек Точиев жана ошондой эле Талайбек Точиев агабыз менен бүгүнкү эфирде өзгөчө бир жагымдуу маанай тартуулайын деп келип отурган Болот Айжигитов агабыз. Кол чабалы. Келиңиздер байкелер, өзүңүз кол чабалчы бир. Урматтуу көрөрмандар, сыналгын ар жагынан кол чаптыңыздарбы? Кол чапкан болсоңуздар, анда байланышка чыгып, өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, суроолоруңуз болсо билдирсеңиз болот. Төмөндөгү номерлерге эскерте кетчү жагдай WhatsApp номерине жалаң гана SMS билдирүү гана калтырабыз. Кандайсыздар, ден соолугуңуздар? Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Талайбек экен. Акыркы учурда чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз. Кайсы тарапта эмне кылып жүрөсүз? Акыркы учурда той топурдан көрүп калбасак, жаңы чыгармалардын үстүнөн же болбосо ошо Айылымдан кийин башка клипти дагы көрө алган жокпуз да сизден. Кайсы жакта эмне болуп, кандай тыныгууда жүрөсүз? азыр эми бир аз тыныгуу бергим келип, өзүмдүн көрүмдарыма бир аз тыныгуу бергим келди. Кудай буйрса жакында дагы бир 2 жылга буйрса бир отчет концерт берейин деп турам. Дагы 1 жыл эс аласызбы? Дагы 1 жылга чейин даярданыш керек концертке. Болот экен. Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Биз ушу Талай экөөбүз көп жылдан бери доспуз, таанышпыз. Чогул бар ырдап жүрөбүз. Ошо гитара менен коштоп турам, ырдап жүрөбүз. Тойлордо болобу, башка жерлерде болобу. Ошо чогуу жүрөбүз ырдап. Анда келиңиздер, сөзүбүз курул болсун. Сиз гитара менен коштоңуз, Талайбек эке, сиз желкыякты тартыңыз, көрөрмандарга жагымдуу музыка тартуулайлы. Келиңиздер, анда көрөрмандарга сөзү Жыпар Айсабаева атаандык Сен сүйгөн карагат дегендерде. Кеттик анда. Айылдың четинде, адырдың бетинде, келаттым карага, аралап кечинде. Келаттым карага, аралап кечинде. Сезимди арала, жүрөктү жарала, жытаңкы буркурайт, сен сүйгөн карага, жытаңкы буркурайт, сен сүйгөн карага. Өсүптүр буралы, жыттадым кубаны, каректен кептирги, бир тамчы куланы. Каректен кептирги, бир тамчы куланы. Сезимди арала, жүрөктү жарала, жытаңкы буркурайт, сен сүйгөн карага, жытаңкы буркурайт.
sen sүйгөн карага. Сезимди арала, жүрөктү жарала, жытаңкы буркурайт, сен сүйгөн карага. Жытаңкы буркурайт, сен сүйгөн карага. Жытаңкы буркурайт, sen sүйгөн кара. Расыл билдиреле. Урматтуу көрөрмандар, эгерде дагы бир жолу кайталап коелу, сурооңуз боло турган болсо, каалоо тилегиңиз боло турган болсо, байланышка чыгыңыз 592070, арызын коду 312. Түз байланышта кызмат өтөп жаткан учуру, ошондой эле 0995 20 номерлерине WhatsApp'ка SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Талап экен, болот бекен. Сиздер курдуу байкелер 95-жылдан бери карай ушу музыкага аралашып, ошонун тарта калп айтпасам, оондорду чыгарып, ушул жалпы музыка сүйүүчүлөрүнө жакшы ырлар тартуулап келатасыздар да. Анан азыркы замандын талабы менен ошол 95-жылдарды салыштыра турган болсок, эмнелерге көбүрөөк басым жасашыбыз керек? Азыркы мурдакы биздин мезгилдеги мезгилге салыштырсак, азыркы биздин мезгилде бул жанагы чыныгы кыргыздын кайрыктары менен элге жеткиргенбиз да, ошол кыргыздын жандуу үн менен жеткиргенбиз. Азыркы албетте азыркы жаштарга деле эме коюштун кереги жок. Жакшы жаштардык, бирок батыштан кичине алышып коюп атат да, бул мурдакы обунчалардан, белгилүү залкарлардан кичине иштесе жакшы болот да. Таасирлениш керек. Таасирлениш керек. Эми жаштар дегенде улуу мундун өкүлдөрү келип жаштарга эле акыл айтып эле, силерге туура эмес десе, келаткан өсүп келаткан жаштардагы эми туурасы кандай болот анда деп таарынып калышы да мүмкүн. Ошон үчүн сын пикир айтпайды, болгону акыл айталы дейли. Өзүңүздөр азыркы учурда жаңы оондордун үстүнөн иштеп атасыздарбы? Буюрса быйыл менин бир өзгөчө мындай ушундай бирдемкелер келип атат да магачы мындай. Көптөгөн ичимден биринчи чыкпай жүргөн оондорун буюрса быйыл өзүмдүн көрөрмандарыма чыгарам деген мындай бир белги келип атат да, буюрса бир жаңылык болгудай болуп атат да быйылкы жыл мага. Эс алуудан кийинки энергия, эргүү келип атат да, мисалы көптөгөн азыр деле ушул эфирден жаңы оондордун да берем буюрса, жакшы жаңы оондордон. Болсун, алдыда күтөлү. Талап эке, калп айтпасак, азыркы учурда ошол акыркы бир 6 айдан бери кайрадан бир башкача шөкөттөлү, башкача ырга көйнөк кийип, ырдалып жаткан чыгарма калп айтпасам сиздики болуш керек. Сенсиз жаным деген. Жок. Ал сиздики эмес, э? Сенсиз жаным деген Максат Баткен тобу жазган. Бирок сиздер ырдагансыздар кезинде. Кезинде ырдаганбыз, биз аябай Сенсиз жаным деп, бул Сагым Молдоевдин ыры. Сагым Молдоев деген сөзүн жагыл Сагым Молдоев жазса керек. Ону Алай Абакиров, ошо Максат Баткен тобунун ырлары да бул. Биздики болсо Талай Баткен тобу деп. Максат Баткен башка, Талай Баткен башка. Адаштыргандар болсо тактап алдык. Талай бек, анда дал ошол чыгарманы ушул жерден жылкыякка коштосо болобу? Ал кыякка туш келбей калат го, келбей калат. Сенсиз жаным, Сенсиз жан туура келбей калат. Кайсы чыгарма өзүңүздүн репертуарыңызда кайсы чыгармалардан? Репертуарымдан бул кыякка жанагы көпчүлүк көрөрмандарым угуп жүргөн айылымды жандуу менен ырдап көрөлү. Болот, келиңиз анда.
жаш кезимде жан эргиткен айылыма суктанамын ушунчалык мен дайыма тунук сулуу булактарын ойлогондо тургум келет түбөлүккө мен жанында айылым айылым айылыма баргым келди арча жыттуу абасынан таткым келди айылым айылым айылыма баргым келди атыр жыттуу гүлдөрүнөн таткым келди жаз мезгили жаштар чыгат ошол тоого жылына бир жаз айланып күн болгондо мен ойлосом чыдай албай ошол күндү айылым дестеп мен да жөнөйм жаз болгондо айылым айылым айылыма баргым келди арча жыттуу абасынан таткым келди айылым айылым айылыма баргым келди атыр жыттуу гүлдөрүнөн таткым келди айылым айылыма баргым келди арча жыттуу абасынан таткым келди айылым айылым айылыма баргым келди атыр жыттуу гүлдөрүнөн таткым келди Бул жерде айылды сагынган ар бир мекендешибиз чет жакта жүргөндөр болсо өзгөчө бир таасир калтырды болуш керек. Айылга барып келгенде эле. Дал ушул чыгарма кайсы жыл жаралды эле Талай беке? Бул чыгарма 94-жыл жаралган. 28 жылдын жүзү болуп калыптыр, 1994-жылы. Ошондан бери өзүнүн көрмөндөрүн жоготпой, жамча жаштардын сүймөнчүгүнө ээ болуп Талай беке, сөзүңүзгө алжык калп айтпасак, дал ушул айылым деген чыгарма сиздин визиттик карточкаңыз болсо керек. Көбөлөр тамашалашып калат. Немелер. Ырчылар тамашалашып калса, ошо сенин визиттик карточкаңды тартып жүрбөйсүңдер. Албетте мындан дагы жакшы ондорду буйрса, өзүмдүн көрмөндарыма же болбосо көрөрмандарга тартылбайбыз буйрса. Эң жакшы. Азыркы учурда бизге түз байланыштан WhatsApp номуруна келип түшкөн билдирүүлөр бар. Тарегине жеткизели. Саламатсыздарбы? 5-канал ишиңиздерге ийгилик. Ак чөлмөк программасы. Чоң рахмат. Талай досубузга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Болот байке, өнөрүңүз өркүндөсүн, мүмкүн болсо өзүңүздөрдүн оонуңуздарга таандык чыгармалардан ырдап бериңиздерди суранат элек деп акыркы сандары 473 менен аяктаган көрөрманыбыз өзүнүн SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум, Талай байкеден Баткеним аттуу ырын ырдап берүүсүн суранабыз, мүмкүн болсо дейт. 045 менен аяктаган абонентибиз.
алдыңғы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө жаңыртканга аракет жасайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Акчөлмөк орозоңуздар кабыл болсун дейт. Чоң рахмат. Сиздердин да кармаган орозоңуздар жасаган ар бир жакшы ишиңиздерди жараткан Алла Таала ушул ыйык айда кабыл кылган болсун деп тилек айталы. Бүгүнкү жакшылык ээлерине арнап бир жагымдуу чыгармалардан аткарып берүүңүздөрдү суранат элек дейт. Азыркы учурда сиздерди Оз ачкан жерде досубуздун үйүндө көрүп жатабыз деп акыркы сандары 982 менен аяктаган көрөрманыбыз өзүнүн кол койгон. Дагы бир СМС билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Жумгалдан чоң салам дейт. Бүгүнкү эфирдеги байкелерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Эң негизгиси талантыңыздар ташкындасын. Алдыда буюрса жеке концерт берем деп жатасыз. Концертиңизге ийгилик коштосун деп акыркы сандары 409 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Болот байке, канча жылдан бери музыка чөйрөсүндө аралашып жүрөсүз? Мен жаш кезимде эле мектепте окуп жүргөндө эле гитараны үйрөнгөм. Көчөдө балдардан любительский эле. Өзүңүз үйрөнгөнсүз? Анан окуп жүргөндө биз аккордеон бала бар эле. Ошол экөөбүз кошуп ырдап жүрдүк. 3 бала студенттерде ырдап жүргөн. Группа болуп, э? Кийин студент кез бүткөндөн кийин турмуш башка түшкөндө көп четилбей калды. 20 жылдай. Не себеп болду ага? Ошол коммерцияга өтүп кеттик. Өзүбүздүн гитара кармаган колдор акча санап кетти дейсизби? Акча санап көптөн бери кармабай, анан кийин муну талайга жолугуп, дагы башка досторубуз бар, өзүбүздүн шернелештерибиз бар, шерне. Аккордеон, гитара, комуз, чертип. Ошолорго кошулуп кайрадан анан кийин колдор көндү да, кайрадан дагы. Эми өтө профессионал чертпейм, музыкалык билимим жок, бирок мындай любительский эле кошуп чертип ырдайм. Бирок жан дүйнөңүз кайсы тарапка барбасын, музыка деп турат, э? Эми жанагы талант жөндөмдүүлүк бир аз болсо баары бир ошол жака тартып берет экен да. Баары бир кайерге барсаң ырдагың келе берет экен, элден туруп чыгып эле бийлегиң келе берет. Эми чыгармачыл адамдар баары бир жана чыгармачылык ичинде жатпайт экен да. Бийлеп да коесузбу? Билейбиз дагы. Тамаша. Тамам экен, болот байке. Көрөрмандарыбыздын арасынан дагы СМС билдирүү келип атат. Чарчадык дейт. Сиздер чарчаган жоксуздарбы күн кечке жумуш жасап, башка жумуштар менен жүрүп? Бүгүн бир аз күн ысык болду, аябайчы. Күндөгү салыштырмалуу, э? Анан бүгүн бир башкача эле күн болуп атат да. Эртең менен турганда аябай ушундай погода жакшы болчу. Анан кийин аябай СМСтер көп бүгүн, өздүк майрамындагы да. Ой, куттуктайбыз. Кол чабалчы урматтуу көрөрмандар. Кадимки Талайбек Точиев бүгүн студиябыздын мейманы. Азыркы учурда бүгүнкү күнү майрам турбайбы? Келиңиздер, сыналга жакыныраак келиңиздер, куттуктап коелу. Туулган күнүңүз менен, Болотбекке кошулбайсызбы? Туулган күнүңүз менен, туулган күнүңүз менен, куттуктайбыз. Дуф, этинде салют элестетип коюңуздар. Чарчадым деген сурооду эмне себептен берип жатам? Бул жакта көрөрмандарыбыздын суроосу бар экен. Ассаламу алейкум, Таалай байке, мүмкүн болсо мен чарчадым деген ырыңызды да берип коюңузчу деген экен. Азыркы учурда эртеден кечке күндүн ысыгынан, андан сырткары жумуштан чарчап бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарыбызга чарчадым деген чыгармаңызды мүмкүн болсо тартып алсак. Жарайт. Эми бул мен чарчадым деген бир 2 жыл аралыгында жаралды. Сөзүн дагы өзүм жаздым. Ону дагы өзүмө таандык. Мен чарчадым. Додон. Бул жашоонун кайыгына кимдер гана түшкөн эмес,
Düşkөндөрдүн канчалары ашты экен канча белес. Ошол белес ашууларда мен да ашып баратам. Чарчагансың бул жашоонун түрмөктөрүн карасам. Мен чарчадым, убактынча бул жашоонун түрмөгүнөн. Эгер болсо айтсаң боло башкы жаным. Мен чарчадым убактынча бул жашоонун түрмөгүнөн. Эгер болсо айтсаң боло жакшы сөзүм. Байлык бийлик барыбызды барктуу кылат турбайбы? Байкатпастан бары бир күн тамырынан кургайбы? Баркың барда балдарыңда бап элестеп сыйлайбы? Баркың кетсе балдарыңда байкатпастан кыйнайбы? Мен чарчадым убактынча бул жашоонун түрмөгүнөн. Эгер болсо айтсаң боло жакшы сөзүм. Мен чарчадым убактынча бул жашоонун түрмөгүнөн. Эгер болсо айтсаң боло жакшы сөзүм. Мен чарчадым, мен чарчадым. Чарчап чалыккан учурда жакын инсаныбыз жана ошондой эле жагымдуу музыка жардамга келет деп айтылат эмеспи? Бүгүнкү күндө чарчап азыркы учурда бизди көрүп жаткан мекендештерибиздин ушундай бир энергия тартууладык деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Төмөндөгү мыкты музыкалык чыгарма Таалайбек Тойчиев жана Болотбек Ажигитов агаларыбыздын аткаруусунда "Мен чарчадым" аткаруусунда жаңырып өттү. Таалайбек ар бир эле жумуштун бир нерсеге себеп менен жаралат. Чын эле чарчаган учурда, чалыккан учурда жаралды эле бул обон. Бул обон бир досумдун өзүнүн ичинде бугун айтып, досум ошол бир мындай чарчоо жөнүндө бир угуп отурсам ушундай темаларды айтат да, ушундай чарчадым досум. Бул жашоо деген бир кызык экен, мындай бир жомоктогудай экен досум. Бир ушундай ырды укканда бир ыйлагың келгиде бир обон жарата аласыңбы досум деп отуруп, анан сөздөрүн угуп отурсам ушундай кайрыктарга туура келди да. Анан кийин илхам деп коет жана биздечи. Илхам келгенде ошо туруп жанагы досумдун сөздөрүнү баштасам, ушул кайрык чыгып калды да. Ушул обон чыкты. Анан бул обонду көп жерлерде ырдап жүрөм. Күйөрмандар көп да бул ырдындагычы. Себеби чарчагандардан көп. Эми чарчоо десе эле кээ бир түшүнөт да, кандай чарчоодун түрү болот. Мисалы үчүн бир убактылуу чарчайт, мисалы. Анан кээ бир музыкант, кээ бир коллегаларым айтып калат, "Эмнеге мен чарчадым деген ырдабай эле койбойсуң" депчи. Макул анда ырдабай эле коеюн дейм, бирок сураныша берет да, ушундай күйөрмандар бар.
Чарчаган учурда учурда өзүнүн угарманын табат, Бали, кол чабалы. Азыркы учурда бизге келип түшкөн WhatsApp'тан билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум, Талай байке. Бүгүн көздүк майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге чыгармачылык ийгилик, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Баткен районунун Бөжөй айылынан ысык салам деп акыркы сандары 876 менен аяктаган абонент өзүнүн билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар, акыркы сандары 991 менен аяктаган көрөрман. Ишиңиздерге ийгилик, 5-канал алга дейт. Чоң рахмат сиздерге дагы. Сиздер бар үчүн биз дал ушундай ого чыгып, ушундай бир жагымдуу маанай тартуулап жүрөбүз деп айтсак да жаңылышпайбыз. Айтат эмеспи, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Эл менен эл болуп, ушундай жумуштар кылып жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Ошондой эле сиздерге жагымдуу маанай тартууласак, бизде кубанычта чек жок. Акыркы сандары 020 менен аяктаган абонент. Талай байке, ишиңизге ийгилик, күнүңүзгө береке, дайыма ушинтип шаңдуу ырларды ырдап шайыр жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Бүгүнгү көздүк майрамыңыз менен дагы коттуктап өтпөсөк болбойт дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы, 5-канал алга биз сиздер менен сыймыктанабыз дейт. Ой, чоң рахмат. Талай байке, Болот байке, ишиңиздерге ийгилик болсун. Дагы бир жолу өздүк майрамыңыз менен куттуктайлы дейт. Акыркы сандары 363 менен аяктаган көрөрман. Мүмкүн болсо окуп коюңуз дейт. Окуйлу. Бул жерде Талай байкенин өздүк майрамы менен куттуктаган биздин көрөрмандарыбыз аябай көп. Баарын буйрса алдыңкы мүнөттөрдө дарегине жеткизебиз деп ишенимдүү түрдө убада берели. Талай байке, Болот байке, негизи эле жашоодо чарчаганда, чалыкканда же болбосо эми адам бир жактан физикалык жактан чарчайт, экинчи моралдык жактан чарчайт да. Ошол учурда кандай кадамдарга барыш керек? Азыркы тил менен айтканда депрессияга түшкөндө. Музыканттар кантип жеңет ошол учурда, ошол абалды? Эми депрессияга түшкөндө азыр окумуштуулар, медиктер айтып атат, мындай өзүңчө физикалык кыймылдарды кылып, өзүңө жаккан жана хоббиңди жасап, ошондон депрессиядан чыксаң болот, стрессти жазсаң болот дейт да. Ким ошондой стресске түшкөн болсо, өзүнүн хоббиси, ар кимдин өзүнүн хоббиси болот. Бирөө балыкка чыкканды жакшы көрөт, бирөө чыгып жаратылыштан ырахат алат, бирөө сууга түшкөндөн, ар кимдики ар түрдүү. Жакшы, болот экен. Сөзүңүзгө алжабыз. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Андан кийин уланталы. Алло, саламатсызбы? Куттуктуу кечиңиз менен. Сиз түз байланыштасыз. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Куттуктуу кечиңиз менен. Мүмкүн болсо сыналгыдан олагыраак туруп алсаңыз, бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз. Байланыштабыз, түз байланыштабыз, келиңиз. Бүгүнкү Талайдын өздүк майрамы менен куттуктайт элем. Бар бол, аман бол, жакшы ырлардан тартуулап жүрөбүз. Биз жакшы тааныйбыз, сен мени тааныйсың, мен сени жакшы тааныйм. Ошол үчүн шабыт топтотабыз. Жакшы болуп берет тургуда, Ошо ишиңе ийгилик, ар дайым чыгармачылыгың өркүндөп өсөсүң, Талай. Рахмат. Аман бол. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгардан мурда өзүңүздү сыналгыдан олагыраак кармап, бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, төмөндө байкебиз айткандай, ортобузда чырылдап жакшы байланыш өтпөй калышы ыктымал. Төмөндөгү эрежелерди сактап, байланышка чыгам десеңиз 59 20 70, шаарыбыздын коду 312 0995 23 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү гана калтырабыз. Талай беке. Болот байкем айтты, балыкка барыш керек, жаратылыштын коюнуна чыгып, ошол жака чыгып, тоолорго кыйкырып кайра түшүп келиш керек деп. Сиздин оюңузча кандай кылыш керек? Аябай депрессияга киргенде жана Болот байке дагы туура эле айтып атат да. Ар ким сүйгөн нерсесин жасаш керек. Мен музыка барып туруп аккордеон ойноп отуруп алам. Ушундай депрессиядан чыгыш үчүнчү. Жана айтат го, келинчегиң жиңе тийсе барып туруп камыр жууруп берсең, нормал ордуна келет деген сыяктуу элечи. Тамак жаса десе кирчи деген сыяктуу. Мен барып ушул музыкадан эргип алам. Анча-мынча көп депрессиялардан ушул музыка менен чыгып кетем да, депрессиядан. Жакшы. Төмөндө жакшы пикир болду.
эгерде ошондой учур сизде жаралбай эле койсун, эгер жаралып кала турган болсо, өзүңүздүн сүйгөн, өзүңүзгө жаккан жумушту аркалай турган болсоңуз, ал нерсени жеңил желпи жеңип өтөсүз деп Болот байкем туура айтты. Бир инсан айтат дейт. Эми ар бир киши өзүнө жаккан жумушту жасаш керек, ошонун рахат алса болот десе, бир киши айтып коет дейт. Анда койгула, мен колдон келген жумушту жасайын, бар уктайын депчи. Ал да бир талант да. Хоббиси да алда. Алда талант да. Азыркы учурда бизди уктайын деп көзү уйкуга алып бара жаткан көрөрмандар болуп турган болсо, келиңиздер, ал талант арка таштайлы. 5-каналдын Акчынбек программасы менен 1 жарым саат бою бирге болуңуздар деген ураанды чакырыкты таштайлы. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Талай байке, мүмкін болсо эски ырлардан ырдап бериңизчи, сураныч деп билдирүүсүн калтырган. Мүмкүн болсо алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз, урматтуу көрөрмандар. Биз жалаң гана студиябыздын келген меймандарына, конокторуна гана сиздердин келип түшкөн SMS билдирүүлөрдү окуйбуз. Андан сырткары сиздин кандайдыр бир жакыныңыздын же уул кыздарыңыздын өздүк майрамы, жакшылыгы болуп жаткан болсо, эфирдин шартына байланыштуу кечирим сурайбыз. Андай SMS билдирүүлөрдү жаңыртканга биздин эфирдин этикасы, эфирдин шарты туура келбей калат, туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Мүмкүн болсо, эгерде суроолоруңуздар, каалоо тилектериңиздер студиябыздын меймандарына болсо жөнөтүңүздөр деп эскертүү иретинде айтып өтөлү. Талай байке, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Азыркы учурда биз сизди Айгүл таштан көрүп жатабыз дейт. Чоң салам дейт. Айгүл ташта Айгүл гүл ачып калды болуш керек. Ачып калды. Баткендик жердештерим, салам. Баарыңыздарга салам. Рахмат баарыңыздардын. Бизди Баткен областынан Айгүл таш жеринен көрүп жаткан Айгүл тоодун мекендеген мекендештерибизден көрүп жаткан болсоңуздар, биздин WhatsApp номерга Айгүл гүлүнүн сүрөтүн бир тартып жөнөтүп коюңуздарчы, бүгүн болбосо эртең дагы. Анда келиңиздер, мүмкүн болсо сиздердин Талай байке эски чыгармаларыңыздан дейт. Эски дегенде 95-2000 жылдарга чейинки жаралган чыгармаларды суранып жатат болуш керек көрөрмандар. Талай Баткен тоонун мурдатына билейин. Жактырам мен жал тиктеп караганың, жүрөктөн эч бир айла таба албадым. Өкүнөм эмнегедир бир нерсеге, эмне үчүн бир аз эрте жаралбадым. Эмне үчүн бир аз эрте жаралбадым. Арманым ашып ташып орду толбос, шариятта бул сүйүүгө күнөө койбос. Ак сүйүүм, ак тилегим сагармаса, өмүрдө мен байкушта арман болбос. 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 Сезбестен жаш шагынан өксү
süyü barın Seketim ak süyüden gep kurayın Ömürlaş bolar elin жалгыз mağa Emne üçün biraz erite jaralbadın Emne üçün biraz erite jaralbadın Biraz erte jaralbadın Emni üçün biraz erte jaralbadın Кол чабалы. Арман, коштошуу, жетпей калуу, өкүнүү, сагынуу мунун баары оончулардын оонунда, акындардын каремучунда, ырларында гана кездешсин деген жакшы тилекти айталы. Жашоодо ар дайым эле бизди жакшылыктар коштоп жүрсүн. Кошуласыздарбы? Кошулабыз. Кошулабыз. Рахмат. Талай беке. Бүгүнкү көзүк байрамыбыз менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эгерде эртерээк билгенибизде астыңызга аттарды үстүңүзгө тон кийгизмекпиз. Туура көрөсүз, кечирим сурайбыз. Анта албай калдык. Эртерээк билгенибизде ошону кылмакпыз баарына. Буюрса кийинки жакшылыктарда ошол нерсени кайталайлы деген убаданы берели дагы сиздер менен коштошолу. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Азыркы учурда жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, сиздердин күйөрмандарга соңку микрофон болсо каалуу тилектерди айтып алсаңыздар болот. Келиңиз. Эми жаңы оондордон жеткире албай калдык ошондо. Убакыт аз болуп калды бизде. Келиңиз. Баягы айтат эмеспи? Эрдик кылсаң сүрө кыл депчи. Сүрө кылалы. Жаңы оондордон бир музыкалык чыгарма аткаралы. Келиңиз. Жаңы оондордон мени чын жүрөктөн куттуктап аткан көрөрмандарга бундагы жаңы обон сөзү Жипара Исебаеваженики сүйүү ушундай экен да деген сөз. Сүйүү ушундай. Алла кеттик анда. Сагынбайын десем да сана күлүк экен да жетеленип ойлорго мен жерде айланып кетем да сүрдөбөйүн десем да сүйүү кыйын экен да тагдыр деген ушундай бир тамаша көй экен да эх жаным унута албайм эш жаным жүрөгүмдүн тең жарымы сенде экениңни сез жаным эх жаным унута албайм эш жаным жүрөгүмдүн тең жарымы сенде экениңни сез жаным тартынайын десем да такыр түтпөй кетем да тагдыр деген ушундай бир тамаша көй экен да сагынбайын десем да сана кыйын экен да
эртеленип ойлорго мен сагайланып жетем да. Эх жаным, уnuta албайм эш жаным, жүрөгүмдүн тең жарымы сенде экенini сез жаным. Эх жаным, unuta albayım eşyanım, жүрөгүмдүн тең жарымы сенде экенini сез жаным. Сүйүүдө көп нерсе талап кылынбайт болгону, сизге сезимин арнап жаткан инсанды сезе билсеңиз болду деп айтылган сөздөр тегинен бекеринен айтылбаса керек. Төмөндөгү мыкты музыкалык чыгарма Талайбек Тойчиев жана Болотбек Ажигитов агаларыбыздын аткаруусунда болду. Сөзүн жазган Жипара Исабаева эчекебизге таандык. Сиздерге чоң рахмат анда. Коштошолу. Көрүп жаткан көрөрмандарга соңку микрофон. Азыркы учурда WhatsApp'тан дагы аябай SMS билдирүүлөр көп. Көпчүлүгү сизге чыгармачылык ийгилик. Андан сырткары бүгүнкү өздүк байрамыңыз менен дагы кызык куттуктаган көрөрмандар бар. Сиздин туугандарыңыз, анын катарында туруктуу угармандарыңыз дагы жок эмес деп айтсак жаңылышпайбыз. Келиңиздер, көрүп жаткан көрөрмандарга соңку микрофон. Каалоо тилек болсо жаңырталы. Немесе ушул 5-чи каналдын көрөрмандарына ошондой эле жанатан бери биздин менин өздүк майрам менен куттуктап аткан жалпы көрөрмандарга, өзүмдүн көрөрмандарыма деп койсом болот, жердештерге баарыңыздарга чоң рахмат. Ошондой эле 5-чи каналдын жалпы жамаатына сиздерге рахмат. Ушундай эски таланттарды эмнеге жок болуп жүрөсүз, жок болуп кеттиңиз, келиңиз, ырдаңыз, каяктасыз деп издеп жүргөн сизге рахмат. Жалпы эле 5-чи каналдын жамаатына ишиңерге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Болотбекке келиңиз. Мен да ушундай эле каалоо тилектерди айтам. Ушу сиздердин коллективиңиздерге рахмат. Бизге SMS жазып, жакшы куттуктоолорду айткан көрүүчүлөргө дагы рахмат. Туткан розолору кабыл болсун. Мына улуу ай Рамадан айында турабыз. Ушул айда бүт бардыгынын каалаган жакшылыктар орундалсын. Кимдер кандай жакшы ойлоду ойлосо ошол ойлор ишке ашкан болсун. Рахмат бардык көрөрмандарга. Айтканыңыздар келсин. Көрөрмандардын катарында бизге WhatsApp'тан SMS билдирүү калтырып, айылым мен чарчадым деген чыгармаңызды аткарып бериңизчи деп жаңадан кошулган көрөрмандар жазып жатат окшойт сиягы. Эгерде сиз биздин эфирде өткөрүлгөн болсоңуз, эч кайгырбаңыз, капаламаңыз, Ак чөлмөк программасы деп YouTube'га жазсаңыз, ошол жактан чыгабыз. Андан сырткары бизди Instagram, TikTok, Facebook'тан дагы таба аласыз. Студиябыздын меймандары Ырчат кароочу болгончу Талайбек Тойчиев жана музыка күйөрманы, музыка сүйөрманы музыкант деп айтсак да жаңылышпайбыз. Болотбек Ажигитов агаларыбыз мейманда болду. Күндүн аптаптуу ысыгында дарыгерлер көптөгөн маждарды, гелдерди сунуштап келишет. Бирок ошонун катарында эгерде сиз ошо майларды туура эмес колдоно турган болсоңуз, денеңизде күйүк алып калууңуз дагы ыктымал деген сөздөр бар. Анда азыр биздин кесиптештерибиз даярдаган пайдалуу кеңештер рубрикасына кезек